Саламатсыңар балдар. Кезектеги сабагыбыз музыка. Бүгүнкү өтө турган темабыз жеңиш күнү. Демек, жеңиш күнү дегенде биздин көз алдыбызга улуу ата мекендик согуш жана андан кийинки жеңиш күнү элестелет. Жергебизде жаз майрамдарынын соңунда 9 май майрамы майрамдалат. Себеби 1941-45 жылдары улуу ата мекендик согуш болуп өткөн. Бул согушта немис баскынчыларынан эл жерди коргоп, ата-бабалар жан аябай кан төгүшүп, жеңишке жетишкен. Ата мекенди коргоп, курман болушкан Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев, Ашыралы Коёнкөзов, Исмайыл Таранчиев сыяктуу баатырлардын саны ондоп саналат. Согуштан аман-эсен кайтып келишкен Сөнбаев, Чортеков, Дайыр Асанов сыяктуу баатырларыбыз бизге белгилүү. Ошол каардуу согуштун бүткөнүнө мына балдар жарым кылымдан ашуун убакыт өттү. Силер сүрөттө көрүп турган баатырлар Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков бул эки баатыр тең согушта эрдик көрсөтүп курман болушкан. Ал эми бул сүрөттө болсо балдар Дайыр Асановдун согуштан келгенден кийинки сүрөтү берилген. 1945 жылдан бери ар жылы 9 майда жеңиш күнү майрамдалып келе жатат. Жеңиш күнүнө арнап көптөгөн акындар ыр жазышып, композиторлор музыка жаратышты. Атап айтсак, Баетовдун Кызыл баатырларга, Атай Огунбаевдин Эрк Панфиловго, Ыбырай Тумановдун Жеңиш деген чыгармалары кирет. Ал эми сүрөтчүлөр болсо мына ушул композиторлордун чыгармаларына кооздоп, сырдуу боектор менен көркөмдөп сүрөттө чагылдырып беришкен. Силер көрүп турган Ыбырай Туманов, улуу композитор, Атай Огунбаев кыргыз элинин белгилүү комузда кол ойноткон композиторлору. Демек, Эрк Панфиловго жана Жеңиш деген чыгармаларын жараткан. Анда балдар текст боюнча төмөнкү суроолорго жооп берип көргүлө. Жеңиш күнү качан майрамдалат? Ал кандай жеңиш күнү? Ата мекендик согуш качан болуп өткөн? Согуш баатырларынан кимдерди билесиңер? Согуш мезгилинде жана согуштан кийин кандай чыгармалар жаралган? Жеңиш күнү ырына мүнөздөмө бергиле. Демек, биздин текстибиз боюнча берилген суроолор, кайрадан текстти өзүңөр толук окуп чыгып, ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылгыла. Анда эмесе биздин бүгүнкү көрөбүз жеңиш күнү музыкасы дагы, сөзү дагы Муратбек Касейдики. Демек, ырды мен силерге окуп берейин. Мекен коргоп, жанын берген, жеңиш үчүн бабалар, улап жолун аталардын улан тышат укпактар. Жеңиш күнү эл майрамдап, жел биреди желеги, жергебизге тынчтык деген жалпы элдин тилеги. Канкор фашист немистерди кайрып мезин жеңишкен, дала элге эркиндикти далтуу алып келишкен. Жеңиш күнү эл майрамдап, жел биреди желеги, жергебизге тынчтык деген жалпы элдин тилеги. Жеңиш күнү аталардын эрдиктерин эскерип, элесине таазим кылып, Анда балдар силерге тапшырма, бул ырды жаттап алгыла жана чоң аталарыңарга айтып бериңиз. Сабагыбыз соңуна чыкты.